Расмий эмес маалыматка таянсак, Баткенде жылына 6000ден ашык аш той өтөт. Мынча шаан шөкөткеле 1 миллиард 252 миллион сомдон ашык каражат коротулуп жатканын жергиликтүү эсепчилер айтышты. Ошондуктан каражаттарды той аштарга чачпастан сарамжалдуу пайдалануу зарылчылыгы бар. Бул жаатта Кадамжай районунун Актурпак айылынын эли жаңы эрежелерди иштеп чыгышты. Артык маселе чыгымдар болуп кетти. Ошолорду бардыгын кыскартып, тойдо только кудалар келет алыстан. Ошолорго гана коно берилет. Жалпы элге коно берилбейт, туугандарга коно берилбейт. Анан бул сарпай кийгизилбейт. Баягы себет тартмай, ар бир кишиге бир 3-4 килограммдан алдыга подносто кант коймой. Ушуларды барды кыскартылды. Эреженин иштелип чыкканына аз убакыт болгонуна карабай, калың элдин катмарына сиңе баштады. Маселен, Актурпак айылынын тургуну Мамажуну Сатыбалдиев бул ирет кенже уулун үйлөп жатат. Мурунку балдарын тоюн өткөрүүдө анча эле чыгымга учураса, азыркысында кыйла үнөмдөлгөнүн айтып кубанды. Мына бүгүн мисалы бир кой менен кадымдагы өткөздүк, тойда элде өткөзүп атабыз. Мисалы мен мурда баламдын үйлөгөндө 5000 нан кеткен эди. Быйыл азыр 5-600 эле нан кетип атат. Себеби элдерге нан бербейбиз. Ошону дасторгон жайып коебуз, тамактаныш эле кетет. Мисалы былтыр мурдагы 50 килограммга 50 кило 60 кило гүрүчтөн десем, быйыл 10 кило гүрүч менен ошолорду кетирип атам ошону. Нормальный средний эсептегенде 200 миң төгөрөгү эконом калып отурат азыр. Той аштарды үнөмдөп өткөрүүнү албетте бардык эле жарандар колдой коюшкан жок. Алгач ыксыз чыгымдарды кыскартуу токтому Миңчинар айылында кабыл алынган болсо, кийинчерээк Актурпактагы 14 айыл аймагы бүт колдоп баштаган. Негизгиси жосунсуз жөрөлгөлөрдүн кыскарышы капчыкка да туура келүүдө. Жаштар мынакей жакшы кабыл алышты. Мына мурунку тойлорго караганда мына азыркы неме жакшы болду да. Мурда ЗАГС машиналарга көп болчу, азыр эми 2 машина, 3 машина болуп калды. Кыскарганы жакшы болду. Мынакей аксакалдарыбыз өзүбүздөн чыгып кыскартышты. Мынтип той мааракелерден үнөмдөлгөн каражаттар зарыл деген жумуштарга жумшалып жатат. Тактап айтканда, нечен жылдардан бери оңдолбой жаткан жолдор оңдолуп, көчөлөр жарыктандырыла баштады. Элдер менен баягы тойлорду кыскартып биринчи. Ошонун пайда болгон ашыкча өзүбүзгө түшкөн немелерди айылдын өзүн өнүктүрөбүз деп жолдорду оңдоп атабыз. Мына светтерди коюп атабыз. 5 километрче жер жарыктанды. 6 көчө, башы 7 көчө азыр дагы болуп атат. Айыл эли той өткөрүүдөгү жаңы ыкманы өздөрүндө эле ишке ашырып калбастан бүт облуска жайылтсак деген тилекте. Ошондуктан Баткен облустук өкүлчүлүгүнө да сунуш билдиришти. Эске салсак, буга чейин Маданият министрлиги той аштардын форматын өзгөртүү боюнча конкурс жарыялаган. Муну айрым чиновниктер да колдошкон болчу. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.